Направляемся. Hocam neyle olmaz mı ya? Aramızı deyim. Erkeksin. Anla koy verdi anla vallahi. Koy verdim olar. Состояние дыма olsa meni қармашты. Я что, надо проще что ли? Нет. А что ты мне тыкаешь и стоишь, айтып. Берем mi? Берем mi? Бол. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналында ТВ Кайгул программасы сиздер менен мен Булат Кубанычбек уулу. Бүгүн биз болсо патрулдук милиция кызматкерлери менен чогуу иш алып бармакчыбыз. Ал эми менин оюмча аябай кызыктуу болот. Кезектеги чакыруу. Диспетчерге рация аркылуу чукул билдирүү түштү. Эс алуучу жайлардын биринде мушташ, бир нече секунд өтпөй жаңы билдирүү. Дагы бир патрулдук милициянын экипажы окуя болгон жерге чыкты. Диспетчер кайгуулчуларды багыттаган жайга биздин да чыгармачыл топ бир нече мүнөттө жетип барды. Ал аралыкта тартип сакчылардын дагы бир экипажы келди. Поступил вызов, что в одном из заведений произошла драка. Сейчас сюда направляются два экипажа. Бул балдардын чынында чыры бардай. Бирок милициянын келиши менен чырларын ачыкка чыгарбай сыр кармап турушту. Кайгуулду эч кимиси чакырбаптыр. Бирок жалган адамды кармап алсак жазасын беребиз деген түрлөрү бар. Мушташ жөнүндө диспетчерге чакырык жасаган телефондун номерун өчүрүп салыптыр. Бирок ал жарым сааттан кийин табылат. Тагыраагы 102-ге чалганын өзү айтып чыгат. Ал жөнүндө аныраак айтабыз. Ким менен мушташканын билүү үчүн имаратка кирип бардык. Ичинде ичкиликти сүйгөндөр толтура. Бирок бир дагы официант же администратору көрүнбөйт. Таап тур, билбейсиңер, ким чалды, ким чакырды. Күтүүсүздөн жигиттердин бири келип, аны четте турган эки бала уурду деп көрсөттү. Кызматкерлер аларды кайгуулдун унаасына барууга сураганда достору нааразы боло башташты. Айрымдары милицияны күч менен токтотууга аракет кылышты. Жанындагылар дагы кеп сөзгө келбей мушташып, кол көтөрүүлөр башталды. Зачем? Вот dediler. Kafkalar koy. İşte budaydan korktu. Anlayın emesi. Çok baş. Onu etme çalışma. Tayanlanın değil mi? İmiş taptı. Arızası mı? Yazam. Hırkotten taptı. Hırkotten taptı. Na, Türkiye sen. Türkiye çakır. Kim çaptı? Kim çaptı? Na, hırkotten taptı. Bire bası. Bunun arkasına otur.
Ha brate, sen çakırdın mı ne? Zeki. Ya. Hak edeyim. Saya oynayacağız. Ne tutturdun? Ben çoğdasın. Hemen tekme süleş otam mı? Süleş de dakika var var. Ne tutturdun? Sen bilirsin o tamam ciro otkanında. Hayır gile. He düştün jerge. Koyur da anla vallahi. Koyur deyim vallahi. Koyur deyim vallahi. Ne? Koyur deyim lan. Evet hadi şu kafede oturasın mı? Oşoy. Ana ot. Ben söyledim birle okup koydum. O ne? Ызычуу салгандар акыры Свердлов райондук милиция бөлүмүнө жеткирилди. Алардын айтымында кафеге кирип отура электе чоочун балдар чогулуп тийише башташты. Андыктан эшикке чыгып чоо жайды билип, чындыгында чырсыз эле тарайлы дешкен. Бирок мушташ чыгып кетти. Бир убакта качып кетүүнү каалаштыбы, айнекти ачып, темир торду көрүшүп, ойлору ишке ашкан жок. Эми 102-ге чалып милицияны чакырган балага кайтып келели. Ал досторунун жанында уят болгусу келген эмес, айтымында ушакчы атка конгусу келбептир. Ал аралыкта анын таанышы кирип келип, тергөөчү менен көпкө сүйлөшүп турушту. Эмне жөнүндө сөз болгону дайынсыз, бирок арызданган бала доосун артка алды. Бир нече түшүндүрүү иштеринен кийин баарын кое беришти. Мне там девушка, которая у ней живет. Баланс телефона 0500. Кээ бирде милициянын катышуусуз деле маселени чечсе болот. Түшүнбөстүктөрдү өз ара сүйлөшүп, тынч кетип калуу баарынан жеңил жана кошумча түйшүк жаратпайт. Эжекти жаап киргилечи балдар сураныч. Мындай мусулмансыңарбы, мындай балдар айтып болчу. Телефонга барып. Курткамды кирип алба. Бул эки кыздагы маселесин өз ара чече алышкан эмес. Бири Баатырды жарага алган, экинчиси үйдүн кожоюнумун деп жатты. Окуянын чоо жайы мындай. Кыз Баатырга кирип 1 айлык акысын төлөгөн, бирок кыштын суусунда кожоюну чыгып кетти деп жатыптыр. Алар Бишкектин көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде, биринчи кабатында жашашат. Алар дегенимдин себеби бир Баатырга 3 үй бүлө киргизилген. Өлө кыйкырып бардык. Бул жерде бул эле эмес, башка квартиранын кыздарым бар, 3 кыз бар. Мен күйөөм жак аял болгон үчүн бул жерге кыздарды алып, казанга айткан, мен 4 кыз. Эгерде жүзүңөргө ушунчалык эле мындай эмең разногласие бул бутуу жөнүндө ич ара келишпестик болот да туурабы? Ооба байке, мен кечирип койдум. Хорошо, рахмат силерге. Бирок азыр эже чыгарып элек кичинекей кыз. Мен азыр чыгарам дегеним жок, мен чык деген жок, мен убакыт түшүндүм бердим. Кичинекей кыз экен. Тартип сакчылар менен көпкө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин үйдүн кожоюну такыр башка болуп чыкты. Ал эми бул аял акчасын гана чогултуп, чыныгы кожоюнуна алып барып берет экен. Аны эч ким көргөн эмес. Квартиранттардан тажат, хозяина можно как-то найти? Нас тоже оповестить. Нет, мага вместе объясняйтесь, вот им просто, я тоже хочу спокойно жить. Турмуштук чыр акыры чечилди. Түшүндүрүү иштери, сүйлөшүүлөрдөн кийин милицияны чакырган кыз оюн өзгөртүп, кожоюнумун деп жаткан аялга доосу жоктугун айтып чыкты. Бул маселени тынч жол менен чечебиз деп убадалашты.
17 ноябрь студенттердин майрамы. Токтогул менен Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишиндеги эс алуу жайда жаштардын кечеси башталды. Эпидемия эстеринде дагы жок. Кымбат баалуу унаалар, көчөнү жаңырткан музыка, жаштар буулугуп калганбы катуу майрамдайлы деп чечишкен. Анан эле капыстан жигиттердин мушташы башталган. Он 17 ноябрь күнү бир канча жерде жаңжалдар, мушташтар болгон. Бул жигит качып бара жаткан жеринен колго түшкөн. Кийин достору да кармалды. Жолден балдар масталып ташып болгондон келген. Бир сөз айтасам болот. Мен эч ким жокмун. Экинчиден мени деген биякта кетип барсам сабап кетишти. Сабап кеткенден кийин мен деген дем алып отурсам, эми сабап кеткен шоковое состояние. Дем алып отурсам мени кармашты. Эмне качып атасың анан бизден? Анда эмне бизден качып атасың? Байке. Токто деп кылып аткандан кийин. Сиз биякта эс алып аттыңыз беле жолденде? Балдар менен турабыз деди. А кимдер мушташканын көргөн эмес белеңиз? Жок. Кимдики экенин билбейм. Бирок ушул сумканы ал жерде жаткан жеринен ал деп айтышты. Мен алган жокмун. Наркология эмеге? Пробуга. Така баш ийеси да, бирок айтканын кыласыз. А можно сопротивляться? Нет, ошол баш ийиңиз керек да, мыйзам боюнчачы. Азыр кайсы наркологияга биз атын сурайлайлы. Азыр биз эмеге барабыз биринчи. Дознаватель барабыз, дознаватель направление берет. Свердловский РОВДбы? Могу сумка мен кесмин кучумда. Могу сумка жерде калды. Ош жерден отурбадың белесиң, сумканын жанында. Сумканын жанында отурду дедиң. Биз патрулдук милициянын унаасын утурлай жөнөдүк. 100 метр жүрүп-жүрбөй, алар кызыл түскө баш бербей өткөн унааны токтотушту. Салондо кыз жигит отурган экен. Кыз баардык күнөөнү өзүнө алып жатты. Айтымында экөө урушуп жатып, жигити кызыл түстү унутуп калыптыр. Ошо сиз эмес булардын кызматын тартып? Жок, менин бетимди тартып атпайбы? Жок, сиз Эртең мен сотко берем да, мисалы. Жаап койгула, сурана. Эгерде менин бетим менен чыгат турган болсо, пожалуйста. Не надо было нарушить. Вы бы не нарушили, мы бы вообще не снимали. А что, в норме написано, как это? В законе написано, что мы имеем право снимать во всех общественных местах. Не, вы А мы сейчас находимся на дороге, поэтому мы и снимаем. У нас все согласовано с сотрудниками. Ну это согласовано, но в законе написано. Мыйзам чегинде да? Баарыбыз. Siz emne üçün makul болуп атасыз, байке? Мен сизге видео фиксациядан бери көрсөтүп берип атам. Өзүңүз биринчи токтоткондо макул болгонсуз, нарушениеңиз. Макул эмесмин дегенде жок. Урушатпы сиз камераңызды салып койсоңуз болобу? Өзүмө жарык тийип атат, сиздин фараңызчы. Байке, макул болбосо сиз эмнеге макул эмессиз? Ошону айтып койсоңуз керек болот. Я что, надо проще, что ли? Нет. А что ты мне тыкаешь и стоишь, айтып 314 беренеде сиздин укуктарыңыз жазылган. Сиз 10 күндүн ичинде кайрылсаңыз болот. Если макул эмес болсоңуз, макул эмесмин деп жазып коюңуз. Эмне үчүн макул эмеспин деп ошондо.
Ошентип балдар милициянын бөлүмүнө алып келинди. Эми иштин чогуу жайын тергөөчү карайт. Айтмакчы, булар медицина академиясынын 2 курсунун студенттери экен. 19 жаштагылар. Айтымдарында урушка катышкан эмес, милиция кууган үчүн эле качып бара жатышкан. Net protokol. 530. Ben seni izleyip çıkıp Hala Sogün Sizden Gel taraflarına ver Soğup salsak gidesin belki. Может там Жоқ, сумка, сен кім істеп тұрасың? Жоқ, мен емес. Мұның жанында отырған ба? Ошо айтпаймын, мен кім емеспін ошо. Кімдікі ол, сен жанында отырған балдарды қойған. Жоқ. Сен ішіп алғансың ба? Сен ішіп алғансың ба? Жоқ, шампанский ішеміз. Алло. Все, тақташтай аласың. Бияққа жиын отыр десең болмайды. 196 деп тұрады, 196. Жөніне салып кетпес қой. Біз жөніне салып кетпес қой, тұрған жерденші. Ешкім ере салған жоқтар. Мен алғам, жоқ бердім. Мен байке, болдың орылы ортаға шығып сөйлеп отқан, мен жөніне салып кеткен әнші. Ештек ол екен, түсінік қаншасы бар екен, несі болды. Байке айтып отыр, қаяқтан түсінік қатты. Қаяқтан түсінік қатты болды. Біз жөніне қана Мұқташты араласынар бар ба? Жоқ. Мен мына олдың барамыз, Алып кеткеннен кейін. Мен да оны ешті. Мен де ұстап. Ben seni izleyip çıkıp Aa, seni mi? Gittin mi? Sen давай бол, ноги азыр. Согін пөч мен, пожалуйста, нотариальный мер там. Пандемия кыстап турганда жаштарга оюн күлкү жана бий болсо болду көрүнөт. Жык толгон адам. Бишкектеги эс алуу борборлорунун биринде 1,5 миңдей студент чогулган. Бут коюрго жер жок. Эпидемиолог, милиционер, элдик кошуундун мүчөлөрү кирип келет деп ойлошпосо да керек. Кызыктын баары токтоду, айрымдары топтошкон бойдон тыгылышып эшикке жөнөштү. Ал эми сахнада рэп басылган жок. Текшерүүчүлөр ушул жерге эле 1 апта мурда келип, концерт коюп жаткандарды айыпка жыгып кетишкен. Бирок тоготушкан эмес. Баягы эле көрүнүш токтоптур. Эпидемиологдор протокол толтуруп, дагы айып салышты. Бул убакта кире бериште тыгылыш башталды. Ал эми бул кырсыкта кантип эч ким жабыркаган жок, таң калыштуу. 3 унаа BMW, Nissan жана Toyota талкаланган. Кээ бирөөсү жараксыз. Буга Lexus'тун айдоочусу себепкер болгон. Ал катуу келип, Honda Fit'ти жанчып өтүп оодарылган. Кырсыкты баштаган унаада кыз экен. Ал окуядан кийин эч нерсени айта алган жок. Эми бул кырсыктан келтирилген материалдык чыгымдарды эксперттер эсептешет. Айдоочу кыз маспы же соо эле аны да аныкташат.
Ушуну менен ТВ кайгуулдун жарым жылдык тыныгуудан кийинки биринчи берүүсүн аяктайбыз. Биз менен болуңуздар жана эрежелерди сактагыла. Направляемся. Neyle oldu mu? Aramızda. Tömele temsil barzan. Erkeksin. Anla koy verdi anla vallahi. Koy verdim olar. Состояние дым олтысам мен кармашты. Я что, надо проще что ли? Нет. А что ты